күнөө бизде жок деп таштап кетип калгандан өткөн оңой нерсе жок. Өзүңөр сатып алгансыңар, өзүңөр чечип алгыла деп койсок, анда биз мындай анда эмнеге жетекчи болуп отурабыз биз? Мен азыр конкретный сурок койдум. Жеңиш ака менен Хамитбек кааласаңар палата тигип ошол жерде жатасыңар, палата. Ош шаарында жол инфраструктурасын жакшыртуу багытындагы аткарылып жаткан аракеттер алгылыктуу жүрүүдө, достор. Бүгүн 10 август шаардагы Касымалы Баялинов көчөсү ачылып жатат. Бул көчө эсиңиздерге салсак, 1 ай мурун курулушу башталган болчу. Эки четинде тротуар, жашыл зона жана 3 кыймыл тилкелүү болуп ачылууда. Баялинов көчөсү эми билесиңер, Касымалы Баялиновдун атын алып жүрөт. Атактуу жазуучу, Ысык-Көл районунан билесиңер, жана Ажар повестин жазган, бүт канча тилге которулган Ажар повестин, анан ушул Касымалы Баялиновдун атын алып жүргөн көчө могул жердеги акыбалды билесиңер, Болот Талайбекович. Өтө начар эле да. Бул жагында драм театр, бүт чыгармачыл инсандар келет. Бул жагында отелдер. Бул жерде заңгыраган биздин дагы бир мейманкана түшүп атат. Биз ушул Жеңиш Куромбекович кайтып тез арада оңдойлу дедик. Азыр жаркыратып, мына оңдоп ачылышын жасап атабыз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Агай келиңиз кана. Мына. Жол ачылды. Мамлекетибиз мына оңолуп, гүлдөп өсүү жолунда мына ушундай жакшынакай көчөлөр ачылып, жакшы иштер болуп атат. Мына баарыбыздын ишибиз жакшы болсун, Кыргызстан гүлдөп кетсин. Мына айтканыңыз ишкерлерге кайрылгым келет. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун чечими менен Ош шаары үчүн Болот Талайбекович, мына урматтуу депутаттарыбыз жакшы билет, салыктын эки түрүн Ош шаарына калтырып берди. Бул бирдиктүү салык, анан сатуудан түшкөн салык. Бирөөсү 50%, бирөөсү 15%. Ушул айда урматтуу аксакалдар, шаар тургундары 160 миллион сом шаарга калды. Республикалык бюджетке кеткен жок, 160 миллион сом шаарга калды. Ошол калган акчанын үзүрү мына ушундай жолдор. Ошон үчүн ишкерлерге эмне үчүн кайрылам деп атам. Жанагы QR коддорду жашырбастан, ИПга каттап, жана жеке өзүнө каттап албастан, салыкты төлөгөндөн качпай, бекинбей, салыкты төлөгөн мындай сыймыктанып, мен салык төлөйүн, Ош шаарына ушул менин салымым болсун деп урматтуу ишкерлер, салыктан качпай салыкты төлөсөңүздөр, бул шаарга мына ушундай жаркыраган жолдор, мындай мектептер, чоң долбоорлор. Мына ушул жолдор ушул ишкерлерден түшкөн салыктын акчасы. Ошон үчүн биздин өлкө жетекчилигине да рахмат, ишкерлерге да рахмат. Салык төлөөнү мындай биз жакында мындай рейдтерди, лотереяларды уюштурабыз. 70 адам жашайт станарда. Анда акыбалы сапсын, иштери ham бүтө эле келет. Ошо боюнча биз 400 миңден акча топтоп, ар бир житель 105 квартира, 400 миңден акча топтоп бүтүрүп алдык. Эми азыр бизге дом бүткөндөн кийин тек паспорт маселе болуп атат, анан отопление маселе. Вот полектан экен, Вот полек. Бул жак. Булардан кудушу бизде. Булардан кудушу бизде. Эмакомдун өзү жетекчилери. Жана азыркы жетекчиси мен. Калып кеткендер ошо мурун 9да жолугасыңар. Вице-мэр өзү каштап барып, карап туруп, кол койдуруп, мага видеого тартып жөнөтөсүңөр. Мына бул кол койду, мындай деп. Түшкө чейин уже кол койдуруп алып кеп бияка келесиз. Конечно, бул жерде биздин мэриянын азыр күнөөсү жок. Сиздин дагы, менин дагы, булардын дагы күнөөсү жок. Күнөө такыр башка жакта. Элде бирок элде да күнөө жок да байкуш. Ишеним сатып алган башкага. Азыр мындай болуп атат да. Проблеманы күнөө бизде жок деп таштап кетип калгандан өткөн оңой нерсе жок. Өзүңөр сатып алгансыңар, өзүңөр чечип алгыла деп койсок, анда биз мындай анда эмнеге жетекчи болуп отурабыз биз? Айлык алып, монтип. Булардын азыр башына иш түшүп калды да. Башына иш түшүп. Элге жалпы жардам берели, мына бүт жетекчилердин баары келди. Жардам берүү үчүн эмакомду киргизип, жылуу кылып, жакшына кылбылалы. Анан бала бакча калганын кылабыз акырын. Ошо эки ишибизди бүтүрүп беребиз. Детский площадканы мен өзүм контролго алам. Жакшылап берели. Колчап Ошо видеону бар. көңүл табылбай жакшы.
көңілді болбой. жаштайыңыздар мулдайыңыздар биздин колдоганыбызды да актап коюш керек өмүр бою жанаракай сүйлөгөнбүз Қантық дейсің? сөздөр курук болбосун элдин кызматын аркылап жүрө бергиле жакшылыкта жүргүлө айналаганда Оңынан шашылып кәсіп істеріңіз бар. Ертең барасыңар, группадан ар жарым саат сайын группаларға отчет салып тұрасыз. Ошо сөзүмдүн башында сизди Кытай Республикасынын Ош шаарындагы башкы консулдук кызмат ордуңуз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Биздин шаарларыбыз бири-бирибизге менен абдан тыгыз кызматташып, чоң ийгиликтерге жетебиз деп. Ушул Ош шаары Кытай Республикасынын бир канча шаарлары менен курдоштук мамиле боюнча келишимдерди түзгөн. Алар Сиан, Синин, Далян, Ланчжоу, Үрүмчү, Шичажуан, анан Фошан, Конфуций институту. Студенттер Кытайга барып билим алып, ушул билим берүү жагында дагы кызматташтыгыбыз абдан артып атат. Бүгүндөн баштап биз мындай бири-бирибизди бир гана кесиптеш эмес, мындай жакын дос катары дагы кабыл алсак болот. 尊敬的梁树斌伙伴的市长先生，尊敬的各位同事，大家上午好。 95 миллион долларга жана мусорду кайра иштеткен заводубуз курулуп атат. Анын калдыгын иштеткенге 15 миллион долларга кайра эле Кытай компаниясы алды. 110 миллион долларлык бул жакта чоң инвестиция иштеп атат алар. Бизден бардык тараптан мындай колдоо күтсөңүз болот. Сиздерден дагы жакшы колдоо болуп атат. Биз дагы сиздер менен мындай абдан тыгыз иштешкенге ырзыктарбыз. Все, уж Когда мне надо. Актерлер өзандай кагаз-кагазга жакын болбойт да, бул киши жазган экен, а? Не, мы чтобы не забыть записывали. Я вас Я вот здесь лично для вас. О, чоң рахмат, чоң рахмат. Вот это вы. Айттым, издеп тапкыла барын дедим. Жакшысыздар эжекелер? Жакшысыздарбы? Сиздериңиз жакшыбы? Мына. Жакшысыздарбы, амансыздарбы? Тынчсыздарбы? Ардагы биздин ардагерлерибизди ушу Ошко, Кыргызстанга эмгеги сиңген аттуу баштуу аксакалдарыбыздын баарын чакырдык. Күз күнү Орозбек агай. Zaman olsun, şahrımız önü göse versin, kollarımıza bakış dağılay versin, karlarına iman versin. Atkanız gelsin. Yol açıp, yakşı günlerde hatağınızı versin. Айтканыңыз келсин. О, мен. Кана отуруңуздар, кичине. Деме, бүгүн төрага экөөбүз аксакалдарды сапаттуу жолубуз айлантабыз. О, элдин көптүгүн карай. Бисмиллахиррахманиррахим. Келдиңиz. Сиз келдиңизби? Жакшысызбы? Шаарга дагы бир жолу кош келипсиз, көрүшкөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Эми ушу туризм тармагына негизи ушул сиздей жанагы ачык, коомчулукка таанымал, туризмди түшүнгөн, анан менеджер келгенине биз дагы абдан кубанып турабыз. Анан ушу Ош шаарына дагы сиз туризм тармагын өнүктүрүүгө жардам бересиз, сизди колдойсуз деп ишенебиз. Бизде турист чындыгында абдан көп. Мен кайсы бир кофейняга же биремеге кирбейин, мындай жүрүшөт. Анткени Ленин пике чоңалайга. Эң негизги жол, транзитный жол Ош. Алайга бир токтоп, анан ары кетишет экен. Мисалы бу жерде Тес отель деген бар. Барсам, жана бийик машинелерде бардык эле. Отельге кирип батпай, аякпай калып жүрөт. Анан мен дароо эле Тес отельге айттым, ол ушул бүт Европа, батыштан келишет экен. Жанына сонун парковкага бердик, Элемент доказательства, что Ош 3000 лет, что Ошская цивилизация более 3000 лет. Потому что эти сүрөт таштар, именно жанакы
рисунки небесных коней, им датируются более 5000 лет. Arkadan gelbenler ötüp, soğuda geller tavarların caylaştırıp, adamlardan önü, soğudanın ritmi, özü olup sanalar. İnvestor var az. Gayrılığı için, aymak içinde atayın golf karlar жүрүп. Koydum. Жеңіс әке менен Хамитбек қаласыңар палата тегіп ошол жерде жатасыңар, палатка тегіп. Жатасыңар, турасыңар, ички ошону бүтүрөсүңөр 10 күндө. Жумада бүтүрөбүз. Бир жумада бүтөбүз эже мына. Бир жумада. Вице-мэр, Зеленхоздун жетекчиси, Газпром, Горсвет, ички бардык жетекчилер жүрүшөт. Ушул жолубуз элдерде бизге болгон бир аз сын бар да, айрым жолдор боюнча. Бир аз кечигип атат деп. Азыр бул жерде биз суу каналын кантип алып өткөндү көрөбүз, мисалы. Бул жерде жана подпорный системаларды куруп, канализацияларын баарын алып кетип, мен айтып атпаймынбы, ошо элдер бир аз 15-20 күн кечиккенибизди бир аз урушушу мүмкүн. Бирок ошонун бардыгын мындай жасап кетип атабыз. Бул кишиге азыр эмки жылы келип, ошол эле техника, ошол эле адамдар менен кайра дагы келип жүрбөй, бир отоло жанагы эмеге чейин Хамитбек, көпүрөгө чейин улантып бериңиз деп келдик. Көпүрөгө чейин 1,5 километрди азыр кошуп атабыз. Азыр аяк барганда мен сизге Унадырда жалпы канча жол жасалып атканын айтып берем азыр. 1,5 мына жеңиш эке бөлүп коюң мына. Бүттү мына 1,5 деп билесиз. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Укам биякта жүрөт элем го сен азыр эле. Азыр техникалардын бардыгын бул жака алып келди. Техникаларын алып келди. Бул кишиге башка жол берген жокпуз. Эми мындан ары күчөтүлгөн режимде иштеп, эксмен иштейсиңерби, башка кыласыңарбы, ушул жолду бир жумада бүтүрөт. Тура 10 күндөн кийин аксакалдар мына. УГДнын башчысы турат. Тура 10 күндөн кийин 2 слой асфальт басылып бүтүп ачабыз. Тура 10 күндөн кийин. Мен азыр конкретный срок койдум. Жеңиш эке менен Хамитбек кааласаңар палата тегип ошол жерде жатасыңар, палатка тегип. Жатасыңарбы, турасыңар, ички ошону бүтүрөсүңөр 10 күндө. Аркыны. Муну канча күндө бүтүрө турган болдуңуз? Муну бир жумада. Бир күндө асак болот. Жок. Эксой болот, анан разметка чыгат. Ооба. Тротуарлар бар. Иши кылып, эгемендик күнүнө чейин муну бүтүрөбүз. Бирок сиздерге бир жакшы кабар айтайын деп келдим. Ушул эле балага мындан ары 1,5 километр дагы жолу бар экен, көпүрөгө чейин. Көпүрөгө чейин ушул балага биз бердик. Улантмай болдук. 1 километр кирген да. Азыр бул жагы 1 километрге жакын, бул жагы 1 километр. Азыр 1,5 километрди дагы кошуп бердик. Мына, бир отуло көпүрөгө чейин асфальттап салалы. Кайра эмки жыл кылабыз деп, эмки жыл дагы техникаларын алып келип жасап жүрбөй, аны дагы сиз жакшынакай кылып туруп, элге убагында могу техникаларыңыз анан мэр келгенде техниканы көбөйтүп коюп, мэр кеткенден алып кетип калбагыла. Мен ай жерге камера койдуруп атам. Канча техника иштеп атат, канча адам иштеп атат, телефонуман карап турам. Мындан кийин ушундай кылабыз. Бул жагы 2,5 километр болду. Бир жума мурун бул берки жолду бүтүрөбүз 1 километрде. Тура 10 күндөн кийин бүтөт ал. Бул ушул эгемендик күнүнө чейин жакшынакай кылып ачалы. Элдин көзүнчө мына айттык, ишти катыра бергиле. Сулайман тоону азыркы Акбура менен кандай сыймыктансак, Сулайман тоону дагы ушинтип тегеретип, адамдар мындай велосипедтеп, жөө басып, агдарак болуп, скамейкалар болуп, адамдар ушинтип Сулайман тоону айланып мындайдан бир